урматтуу студенттер, урматтуу коноктор, журналисттик иликтөөлөр фондунун беташарына кош келипсиздер. Анда азыр бүгүнкү иш-чаранын маңызына өтүп, дагы көптөгөн максаттар жөнүндө жана дагы көптөгөн адамдарга сөз берерден мурда бул фонд тууралуу эки оор сөз айтып коеюн. Бул фонд Азаттыктын кабарчысы, кесиптешибиз, мезгилсиз дүйнөдөн өткөн Уланбек Эгизбаевдин ошол урматына деп ачылып, көптөгөн адамдар ушул иликтөө журналистикасын колдоо керек деп сөздөр айтылгандан кийин ачылды, өз ишин баштады расмий. Анда башында ушул чыган журналист Улан Эгизбаев тууралуу эскертүү тасмасын көрүп, анан жыйыныбызды баштасак. İş degende al özün ayak емес, тыным албай иштечү. Жетишип калсам деп шашып турчу. Мамлекеттик масштабтагы канча куч маселелерди көтөрдү. Ар дайым саясий күндүн аны башында жүрдү. Текшермей туруп колуңузга караганда демек сиз ага ишенчүсүз да буга. Ошо биздин суалыбызга жооп Качан деп атасыз? Качан болот? Секретарь жооп эмеспи? Биздин күндүн көйгөйүнүн көп темаларын тартынбай, коркуп козгоп, сылап сыйпабай ачык айтып, анан да аны бул тилде унутпас кылып түшүндүрүп берген Тайманбаш журналисти эстен чыгардыунун эң мыкты жолу ал баштаган ишти аягына жеткирүү, козгоп кеткендерин андан ары улап кетүү. Роза Отурбаева. Тандоо жолун оңой болду. Журналист болуп жүгүнүн техникалык жумушуңуз чыгармачылыкта керек. Албетте адамдын өзүнүн каалоосу, кызыгуусу менен зарыл абдан маанилүү болот. Эң биринчи кезекте өзүнүн жүрөгүнүн ички сезимдерин болот. Бир адамдын тагдыры эмес, бир адамдын маселеси эмес, бүтүндөй ошол жаш муумдардын, жана биз айткандай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын маселеси. Демек, биз бир адамдын тагдыры аркылуу ошол глобалдуу нерсени, жүргөн нерсе менен чоң маселени чагылдырууга өтө башкалык деп айтсак болот. Демек, журналисттердин социалдык жоопкерчилиги чоң, бир гана саясат эмес. Everyone can dream and win. Башкалар жөнүндө жүргөнсө, сен жөнүгөн жок. Сен адамдык бийик сапатың менен чындыгы мекенчил, чындыгы атуулуу оз уйпаңды орунда калдың. Көрсөң,
пенде баласы кыска өмүр сүрөбү, узак өмүр сүрөбү кеп андан эмес турат. Сен ушул кыска өмүрүңдө да кыргыздын кыйынына тараган эмгегиң менен элдин улуу болуп калганың эле сага топурак келип, топурак салып, өксүгөн топтун аягы үзүлбөгөнү көрсөттү го. Олжобай Шакиров. Келгиле. Элдин маалында болуп, биз дагы жаштарыбызга мүмкүнчүлүк түзүп берели. Чектелбеген мүмкүнчүлүк түзүп берели. Мекенге кызмат кылуу деген ушундай болот. Элге жерге өрнөк болуу деген ушул. Аз болсо да жарык өмүр сүрдү. Көптүгүрө болбоду. Ушундай уул тапкан ата энесине, мектебине, айылына, Кочкор аймагына, мүлдө кыргыз элине рахмат. Венера Ахматова. Уланбектер сейрек эмес, көбүрөөк чыксын үчүн коомдук шарттарды жараталы, басма сөздүн чынды экендигин камсыз кылалы деген ураганды көтөрсөк, алда канча алгылыктуу боло эле. Булай миңдеген жаңы уланбектер толкуп чыксын. Тынчтыкбек Жоротегин. Улан жок эле го өчүүгө себеп деле жакшылыкты жамандык жеңет неге кадырыңды баардыгы билиш үчүн сөзсүз эле өлүшүң керек беле акыйкат деп чуркаган кайран улан ата журттун бүткөндөй байрагынан жүрөр элең шамалдай алып учуп жүрөгүңдү чындыкка кайра улам Кудай сага кубатты арбын берген, дыңды бузуп жаңы жол салгың келген. Жүдөп турган аялуу мекениңди жүрөгүңө көтөрүп алгың келген. Көл түбүнө көз жашың тунган чыгар, жаратканын бейишин сунган чыгар. Эли журтун канжытып боздоп турса, эл жегиштер сүйүнүп турган чыгар. Көрөр элең көз жетпес алыстыкты, көөдөрүңдөн көрөгөч намыс чыкты. Көлгө чөгүп баратып сезсең керек, көргө чөгүп бараткан калыстыкты. Чагылгандай жаркырап жанып чыктың, айтчуң айтып, жазчуң жазып чыктың. Өлгөндөрдү тытмалап тирүүлөрү, көргө жеткен параны казып чыктың. Жайнап турсаң өзүңдү, өмүр сүйүп, жабалактап жаныңда элиң сүйүп, элге ыра көрө албай көлүң сүйүп, көлгө ыра көрө албай өлүм сүйүп. Соолуккан заматта дайран жигит, алтын башын мекенге сайган жигит. Чексиздикке талпынган бүркүт элең, бүк түшөрүн ким билди, кайран жигит. Сени көрбөй иштеги балаң калды, эл жерин деп тынбаган санаң калды. Жакшыларын жоготуп жолун таппай, баш аягы тургуюп заман калды. Халктан бүткөн зор тоонун жарык теңин, көөдөнүңө жазылды тарых сенин. Чындыгына тазалык жуурулушкан, күлкүсүндө жашайсың нарыс дедин. Өлгөн жоксуң уланбай, өлгөн жоксуң, күлкү
үлгүсүндө жашайсың, Аристен. Улан каза болгондо ошол ырсактары жүздөгөн миңдеген адамдар өлүшүп, социалдык тармактарда өзүнө керек. Биздин азыр арабызда ошол Уланбек Эгизбаевдин апасы отурат, анда сөз кезегин каржысын беребиз экенбиз. Саламатсыздарбы? Ушу улан каза болгондон бери биздин кайгыбызды тең бөлүшүп, биз ыйлап, биз сыздасак сыздап аткан ушу жалпы кыргыз элине рахматыбызды айткыбыз келет. Ата-чөкөбүз жана бир туугандардын атынан мына ушундай фонд уюштуруп, анын башында турган Роза сыяктуу сизге чоң рахмат. Жалпы кыргыз элине рахматыбызды айткыбыз келет. Ушул фонд иштеп түбөлүктүү болуп турса, биздин уланыбыз өлбөгөндө ошол болот деп ишенем. Анткени ушул фонддун жыйынтыгындагы жылына бир жолу сыйлык 12 февраль уландын туулган күнүнө карата берилет экен. Ошол уландын ар бир туулган күнүндө берилген сыйлык улан ар бир жылы бизге төрөлгөндөй болуп турат экен деп ишенем. Ушул фондду улан кандай иштесе, кандай эмгек кылса, элине, жерине, сиздер да ушундай эмгек кылып, эл үчүн ушул фонд иштеп берет деп ишенем. Жана уландай уюлдарды тарбиялап, Кыргызга келечекке жакшы мыкты жазуучуларды алып келет деп ишенем, журналисттерди. Азыр Кыргызда биздин коомубузда болгон көйгөйдү алып чыга турган ушул журналисттер экен. Анын ичинде биздин улан өзүнүн жалгыз бала экенине караган жок. Ата-энесинин 4 кыз, бир уул болчу. Ошого караса жөнөкөй эле бир мугалим болуп, же жөнөкөй эле бир журналист болуп иштемек. Жок, мен айтпасам ким айтат? Мен кылбасам ким кылат мына? Деп өзүнүн канын жанын аяган жок. Өзүнүн кыргыз элине деп өзүнүн таптакыр арман кылган экен да бул бала. Эди атасы таарынып калат. Ушул улан мени урутса болмок. Жөнөкөй эле бир журналист болуп иштесе болмок. Бизди аяса болмок деп таарынып калат да. Анан бүгүнкү эртеден берки болуп аткан иш чаранын баарын көрүп атып, биздин улан жөн эле иштебептир деп, баягы Бакамунда барган баардык элдин биз менен күйгөн элдин баарын Кочкор эмес Кыргызстанды бүлүндүрдү. Ал бир экинчиси эртеден берки бул иш чаранын баары улан жөн иштебептир, элине чын эле аз болсо да саз кызмат өткөрүп кетиптир деп бир чети сыймыктанып, бир чети ыйлап эртеден бери көрүп отурам. Жалпы кыргыз элине рахмат. Кайра да айткым келет, ушул фонд түбөлүктүү болсун, келечеги кенен болсун, бүгүн башталган иш эртең калып калбасын. Анан жалпы бул жерде көпчүлүк студенттер отуруп турсуңар, студенттер жөн эле окубагыла, жөн эле жаттап окубагыла. Ушул уландай ар нерсени түшүнүп, ушу элибиздин көйгөйүн жолдор менен өткөрүп окугула, издегиле, иштегиле. Эл эмгеги жерде калбайт деген ушул экен. Баламдын эмгеги аз да болсо элине берилип, мондай иш чаранын уюштуруп атканыңыздарга абдан чоң рахмат. Уларга мындан да чоң сыйлык берилсе болмок. Биздин көйгөйүбүз ушул. Анан өткөндө эрдик медали берилди деп көп киши нааразы болушат бизге. Ушу эрдикти жөн эле өртөөчү иш деле бир жосусуудан мындай баланска сететкен деле бала алат. Анан булар ушу эрдик медалга эле татыктуу эле деген сөздөр айтылды, айтылып да жатат. Анан мен жалпы ушул жерде отурган бийликтин өкүлдөрү болобу, же жалпы кыргыз эли, эл айтып атат, элдин ичинде, элдин жүрөгүндө улан баатыр бойдон калыптыр. Баатыр бойдон калат деп ишенем. Анан өкмөт ушуну эске алса, дагы бир биздин көйгөйүбүз болот эле дейм да, көксө сууйт эле. Дагы рахмат, дагы шүгүр. Ушунча муңду артында эли бар экен, сиздер бар экенсиздер. Чоң рахмат. Кыскасы, аман болуңуздар, элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Студенттер өмүрлүү болгула, өмүрлүү болгула, өмүрлүү болгула. Сыйлыктын баардыгын эл өзү берди.  Бул бардык коомчулук жакшы билет.
уландын иши улансын, иликтөө журналистикасы өнүксүн деп эч жактан бери айтылып келет. Улан каза болгондон бери бул аябандай көп айтыла баштады. Журналисттердин арасында эмес, саясатчылардын, коомчулуктун, жөнөкөй бизге кайрылган, журналисттерге кайрылган адамдардын тарабынан дагы талап ушул болду. Негизги ушул фонд түзүлүүсүнө дагы ушул айтылган сөздөр түрткү болду окшойт. Эми фонддун ишине өтөлүк, журналисттик иликтөөлөр фонду бул жакындан баштап түзүлдү, август айында каттоодон өттү. Негиздөөчүсү мен болом, менин атым Сабыр Абдымомунов. Бул фонд 11 байкоочу кеңештен турат, жана өзүнүн төрагасынан турат. Азыр бардыгына шашпай сөз берилет. Анда алгы сөздү экс-президентибиз жана ушул фонддун байкоочу кеңешинин мүчөсү Роза Исаковна Тумаева берелик. Роза же Сочко командрон деген мындай бир чоң бир уюм бар. Ошол уюмдун дагы силиби кут болсун, тынчтыкты куруучулар деп атайын берилет. Бул өлкөдөгү, дүйнө жүзүндөгү, планетадагы бүт инсандарга. Анан Роза эжеге да силиңиз кут болсун, бул акыркы сыйлык болбосун дешинем. Анан Роза эже алгачкылардан болуп бул фондко өзүнүн салымын кошту. Башка жарандардан да азыр айтылып атат, бардык сөздөр да калды да. Рахмат Роза эже. Куттуктайсыз. Урматтуу студенттер, жибаржы, бул жерге жалаң эле ушул университеттин студенттери эмес, улуттук университеттин дагы бир 4-5 Бишкекте жайгашкан университеттин журналистика факультетин жана журналистикага күйгөн, ушундай колдон келген журналисттер ушул жерде чогулуп отурушат. Биз мындай кечелерди көп жасайбыз дагы. Мына жаңы эле Ош Баккенди кылып келдим. Ош университетинки мына сиз министр катарында иштедиңиз, экесе узун залдан. Ушунчалык көп студенттер бар. Абдан андай бир боевой студенттер экен. Азаттыкта бир топ иштейт экен Ош университетин бүткөндөр. Мына ошентип биз ар бир университетте ушундай жолугушууларды жасап, мына сөзсүз уланды эскерип, уландын иши, улан үлгү биз үчүн, баарыбыз үчүн. Мен ушу бир макала жазып, улан биздин данкабыз деп ошентип келиштирдим эле. Чындан эле мына бизге үлгү көрсөтүп кетти. Биз бул фондду түзгөндө мына биз сиздер менен бүгүн тартуулап атабыз фонду. Ошол эле убакта кеңешип атабыз. Бул биротоло калыптанып эле катып калган организм эмес. Сиздерге кайрылып атабыз. Бул биз сиздер менен баарыбыз Кыргызстандын тарыхын түзүп атабыз. Көп эле фонддор түзүлүп атат, көп эле уюмдар түзүлүп атат. Анан кийин түзүлөт, иштейт, анан жок болуп кетет. Биз болсо бүгүн ушундай биздин Кыргызстан мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү бир фондду түзүп атабыз деп ишенебиз. Анткени биздин жашообузда, биздин өнүгүүбүздө ушу эң бир мына биздин тамырыбызды кесип аткан бул коррупция болуп атат. Коррупция деген балени жөн эле баягы сот, прокурор же президенттин указы менен жөө албайт экенсиз. Коррупция деген ошо балабакчага чейин жетет экен, анан үстүн кетет эшелондорго чейин. Бүгүн Азамат Тынаев сүйлөп атып, биз эртең менен дагы журналисттер үчүн, анан мындай бир эл аралык уюмдар үчүн да ушундай презентация жасаганбыз, айтып атат. Кызык, ошо Кыргызстанда мындай тунуктук бар, журналисттер иштеп атат. Биз болсо баягы ушундай элбиз, бетке чаап айткан элбиз, айтып атабыз, кыйтырып атабыз. Ошол эле учурда мына бизде коррупция деген гүлдөп эле жатат. Биягынан айтып атса, биягынан болсо жазап атканы биз баарыбыз күбө болуп атабыз. Ошондо да биз чарчабашыбыз керек. Ошондо да биз болсо мамтип мына улан жакшы экен да. Улан Кыргызстан бүгүн 27 жашта болсо, мына уландын деле жакшы. Дал ошондой. Мына улан болсо, ушу менин өлкөм, мен айтпасам ким айтат деп ушинтип
жанындуу жашап келген жигит. Бүгүн биз иликтөө журналистика фондун түзүп атканда биз силердин баарыңардын ушундай жанындуу ишмердилерге ишенебиз, чакырабыз, ошону түптөгөнгө саным салабыз деп, кошобуз деп биз ушуну менен муну түзүп атабыз. Бул фонд качан эле ошо журналисттер көтөрүп жүрчү оюнда көтөрүп эле ушундай болсо, мен ушуну жазсам, ушуну иликтесем, муну тапсам деп, бирок кээ бир кезде ошо каражаты жетпей калат, тияка жете албай калат, бара албай калат. Мына ошондуктан мына биз ошондой фондду түздүк. Бул биздин менчик эмес. Сабыр Абдымомунов ошол жанагы документтерди оформлять эткенде ушундай бирөө негиздөөчү болуш керек экен. Биз Сабырды тандадык. 11 адам бизде жанагы наблюдательный совет деген болот. Ошого биз кирип азыр. Бул деле азыркы учурда, бул деле жаңыланат, которулат. Булар иштеп бир 3 жыл иштейби, анан кийин башкасы кирсин. Бирок биз азыр эң бир оор ишти өзүбүз сүйлөп алып келе жатабыз. Биздин директор, биздин президент төрагасы, биздин фонддун төрагасы мына Айбек мырза азыр сүйлөйт алдыңыздарда. Абдан чоң ишти жасап койду бир 2 айдын ичинде. Биз августта регистрациядан өтүп, ошондон бери мына сайтты ачып, ошондон бери элди чогултуп, биз болсо эми азыр университетке чейин барып, ушундай информационный презентацияларды жасайбыз. Силерге кайрылабыз, студенттер, силер келгенде университеттин баарына ушуну жайылтып, таратып, айтып бересиңердер. Эми кеп эмне болот? Биз силердин аппликацияңарга жараша биз тандап туруп, мына ушул жазайт экен, бул тема абдан маанилүү экен деп силерге колдоо көрсөтөбүз. Мына ушундай кеп бул фонддун. Анан фонд деген бул иликтөө журналистикасы. Журналисттер отурса, силер билесиңер, журналистиканын бул баардык колунан келе ала турган иш эмес. Ар бир эле журналист, мыкты журналист, таланттуу, чукуп мына аягына чейин, түйүнө чейин жетип, ушуну чыгара алат, ошону айтып берет дегенге тетемес экен. Мына бир топ эле ошо колунан келет экен, дүйнө жүзүндө да, эң атактуу кесиптерде мына ушундай иликтөө журналистикасы, бул ушул баягы учку сакта турган өзүнчө отряд, бул иликтөө журналисттер. Ошондуктан биз Кыргызстанда ушуларды өстүрөлү деп атабыз. Буларды бутуна тургузалы деп атабыз. Бул биздин коомубузга өтө маанилүү. Жаркын эже, сизге рахмат. Сиз ушундай мына, сиз өзүңүз патриот экенсиз, сиз өзүңүз мыкты апа экенсиз. Мына биз азыр ишенип атабыз. Биздин улан каяктан күч кубат алып атканы, идеялар керек болсо, мына сиз бүгүн эрте менен сүйлөгөндө да, азыр да биз сизге таазим этебиз, терең таазим этебиз. Мен ойлойм, мына сиз да азыр кичине бул кайгыдан мындай алыстап, анан кийин биздин арабызда ошентип иштейсиз, биз менен бирге болосуз деп мен ошого терең ишеничтемин. Журналисттерге каалайт элем, чындан эле мына бүгүн колуңарды диплом менен чыкпагыла университеттен. Сенин дипломуңар эми аз эле керек бүгүн. Бүгүн диплом 2 эмес, 1 эмес, 3 диплом кармап жүргөндөр толот. Силер болсо университеттен уже портфель макалалар менен редакцияга келсеңер, мына мен ушундай макалаларды, күчтүү макалаларды чыгаргам деп келсеңер, дүйнө жүзүндөгү чоң ийри кесиптерге жаза алсаңар, ошо теманы ача алсаңар, мына ушул бүгүн результат, окууңардын результаты. Эң эле негизгиси биздин Кыргызстандын гүлдөгөнүнө салым жазсаңар, ошол бизге маанилүү эле. Рахмат, мен айтат элем баарына. Биз сиздер менен иштешкени бүгүн чакырып атабыз. Бул мындай бир торжественный, анан биз баарыбыз сүйлөп кетип калгандай жыйын эмес. Бүгүн ушул жерде саясатчылар да отурат, депутаттар отурат, студенттер, декандар менен
ошол фонд журнализмди биз колдоп атканыбызды сезип, билип, ушуга сиздер көмөк көрсөтөт. Биз менен иштешет. Бизге ошо интернетте фонд журналистики кайсы өлкөдө да болбосун, бир кызыктуу информациялар бар болсо, ошону бизге алып келет, жеткирет деп ушундай үмүттөбүз. Бул оңой эмес иш экен, татаал иш экен. Мына биз азыр көрүп атабыз башынан эле. Абдан көп деталдар бар экен. Ошо советке кирбей, наблюдательный советке кирбей калдым. Же болбосо тигинтке мынтип ушундай бир топ эле кишилер табылып атат. Мен сиздерге айтып атырмын, бул катып калган организм эмес. Биз болсо мына иштейбиз, 1-2 жыл, анан кийин башкаларга бошотуп беребиз дегенде бул орундарда. Бирок бул фонд түбөлүктө жашасын. Эми ушул көп күттүрбөй эле журналист иликтөөлөр фондунун директоруна сөз берелик. Айбек Турдалиевди бул жака чакырсак, максат милдеттери тууралуу презентацияны сунуштайбыз. Андан кийин дагы сүйлөп тургандарга сөз беребиз. Саламатсыздарбы? Алгач бул фонд эмне себептен ачылды? Биз буга чейин Кыргызстанда жогоруда айтып өтүшкөндөй эле журналисттер иликтөө максатында өздөрүнүн ишин ашырууга бир топ кыйынчылыктар болуп келген. Буга түрткү катарда, себепкер катарда Уланбек Эгизбаев болду. Анткени кыргыз тилдүү журналистикада өзгөчө иликтөө жанрында Уланбектин салып кеткен изи дагы бизге ушул фондду ачууга бир түрткү болду. Жана эң биринчи демилгелерди колдоп берген Роза Сакамызга чоң рахмат. Фонд ошол себептен улам бара ачылды да. Роза Сакам алгачкылардан болуп биздин фондго 1 миллион сом каржылоо көрсөттү. Бул фонддун ишмердүүлүгүнө жана иликтөөлөрдү жүргүзө турган журналисттерге грант катарында берди. Анда эмесе мен биздин фонд тууралуу кыскача токтолуп кетейин. Фонддун негизги максаты бул журналисттердин өзгөчө иликтөө журналистикасындагы журналисттерге биз колдоо көрсөтөбүз, окутууларды жүргүзөбүз жана эл аралык бизге окшогон уюмдар менен, журналисттик иликтөөлөр менен иштеген уюмдар менен кызматташабыз дагы. Ошол жака биздин Кыргызстандагы журналисттерди ал жака стажировкага жиберип, жана ал жактан окутуу үчүн кыйын журналисттерди бизге чакырабыз. Тренингтерге жана семинар, мастер-класстарга өткөзгөн. Фонд ачылганына аз эле убакыт болду. Тактап айтканда ушул жылдын 17-августунда Минюстан каттоодон өттү. Негиздөөчүсү Сабыр Абдумомунов, байкоочу кеңеш 11 адамдан турат. Фонддун төрагасы катарында мен бекидим, атым Айбек Турдалиев болот. Көпчүлүк журналисттер арасында мени билишет. Тактап айтканда мен Next TV телеканалынын негиздөөчүсүмүн. Медиа тармакта 15 жылдан ашык тажрыйбам бар. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү кимдер болду десеңиздер, Сапашында Кыргызстандын экс-президенти Роза Өтүнбаева, Азаттык радиосунун редактору Бурулхан Сарыбулова, Нарынайып журналист, Олжобай Шакиров уулу, журналист акын Султанкан Назаров, Элдияр Арыкбаев, Клуб KG порталынын башкы редактору, Азамат Тынаев, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы, Рита Карасаркова, Коомдук анализ институтунун коомдук бирикмесинин директору, Өндүрүс Токтонасыров, жарандык активист, Искендер Ормон уулу Сереп аналитикалык иликтөө институтунун директору, Элмира Новойбаева, Полис Азия аналитикалык борборунун директору. Мына ушул 11 адам фонддун ишин көзөмөлгө алат. Жана биз жарыялаган гранттар боюнча иликтөө журналистикасында жүргөн журналисттер бизге берген темаларды канчалык деңгээлде актуалдуу жана аны иш жүзүнө ашыра ала тургандыгын мына ушул 11 адамдан турган байкоочу кеңеш тандап, ошолорго биз акчалай
колдоо көрсөтөбүз. Фонддун уставдык максаттары, негизги максаттары бул журналисттик иликтөө менен алектенгендерге колдоо көрсөтүү, юридикалык жактан дагы жардам көрсөтүү. Анткени көп учурларда биз билебиз, журналисттер баягы эмоционалдуу болуп дагы маалыматты тактап же фактыларга таянбастан ошо макаланы чыгарып жиберип, андан кийин соттук териштирүүлөр да болуп кетет да. Мына ошол материалдар чыкканга чейин биз бир аз юридикалык кеңеш дагы беребиз. Анан эң негизгиси бул журналисттик иликтөө жанрын өнүктүрүү жана популярдуу кылуу. Себеп дегенде ар бир журналист же ошол журналистикага келген иликтөө менен алектенген адам коомдо болуп жаткан терс көрүнүштөрдү ачыктап, аны коомго айтып, жана ошол проблемалардын чечилишине бир чоң себепкер болуш керек да. Өзүңүздөр деле билесиздер, Уланбек Эгизбаевдин жасаган материалдары аябай коомчулукта чоң резонансты жаратты. Андан артынан ошол ишканаларга, же ошол адамдарга иш козголду, аягында камалчылар камалды, жана иш козголду да. Ошондуктан азыркы журналистика факультетинде окуп аткан журналисттерге, студенттерге айтат элем, силер дагы Кыргызстанда болуп жаткан өзгөрүүлөргө, өзгөчө терс көрүнүштөргө кайдыгер карабаңыздар. Анткени бул коом биз үчүн керек. Бул коомдо терс көрүнүштөрдү жок кылбасак, биз өнүккөн өлкөдө жашай албайбыз. Андан тышкары биздин фонддун уставдык максаттарында бул гранттан тышкары жылына бир жолу Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкты уюштуруп атабыз. Ал жылына бир жолу өтөт. Уланбек Эгизбаевдин туулган күнүнө карата 12 февраль жылга бир жолу ошол сыйлыктарды иликтөө мыкты жазган журналисттер, студенттерге, блогерлерге биз ошол сыйлыкты ыйгарабыз. Сөзсүз түрдө бул дагы процедурасы боюнча байкоч кеңештин мүчөлөрү аныктайт. Жана коомчулуктан дагы эгерде аябай популярдуу болгон, элдин баары көргөн, талкуулаган материал болсо, сөзсүз түрдө ошол материалдын ээси, журналисти ушул премияга татыктуу болот. Анан фонддун дагы бир багыты бул сөзсүз түрдө журналистика иликтөөдө жүргөн журналисттердин кесипкөйлүгүн арттыруу. Журналистика, иликтөө журналистикасынын жанры интервью алган, жөнөкөй кадимки күнүмдүк суроо жооп алган журналисттен айырмаланып, бул жерде эң негизгиси анализ жүргүзүп, бул эмненин артынан болот деп логикасын кошуп, иликтөөдөн тартынбай, жүрөгү курч журналисттер аткара алат. Андыктан мен силерге айтып кетет элем, баягы солдаттын генерал болом деген кыялындай болуп, ар бир жөнөкөй журналист мына ошол деңгээлге жетиш керек да. Иликтөө журналистикасы бул жогорку деңгээлде турган журналистика. Ошон үчүн ошого аракет кылыңыздар, урматтуу журналисттер, келечекте. Аз эле убакыт ичинде бир айга убакыт чукулдап калды. 17 августтан бүгүн 14 сентябрь болуп турат. Биз фонддун сайтын иштеп чыктык. Дагы кошулуп турат. Азырынча кыргыз жана орус тилинде жасалды. Сайттын дареги JIF. Бул сайттын ичинде биздин фонддун ишмердүүлүгү туурасында, фонддо кимдер бар, эмне иш алып барат, кандай максаттары бар, жана биз жарыялаган гранттар да ошонун ичинде турат. Жол жобосу кандай болот, кантип бюджет суммасы канчага чейин алсаңар болот, фонддун ошол силер берген заявкалардын формаларына чейин ушул сайттын ичинде жайгаштырылат. Анан силер жасап бизге алып келген материалдар дагы биздин ушул сайтта жайгаштырылат. Ар бир материал. Жарым жылга болгон пландардын бирине ушул Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык мыкты журналисттерге ыйгарылат. Студенттер, силер да катышсаңыздар болот. Активисттер, блогерлер, чектөө жок. Жогоруда айтып өттүм, бир жылда бир жолу болот.
жеңүүчүнү ошол биздин фонддун байкош кеңеши аныктайт. Бул жак кайра кайталоо болуп атат. Биздин багыттар ушул журналисттик иликтөөлөргө каржылоо, грантты биз жарыялайбыз, грант негизинде берсеңиздер болот. Анан биздин ишмердүүлүгүбүз башталгандан кийин биздин уюм менен эл аралык деңгээлдеги журналисттик иликтөөлөр фонддору менен тыгыз байланышта иштеп, эгерде биз жасаган 1-2 кадамдан улам биз өзүбүз тууралуу айта алабыз, анткени биз жаңыдан түптөлдүк. Бул Кыргызстанда эмес, бир Борбордук Азияда дагы эң алгачкы ушундай фонддор болуп атат. Фондко негизи экс-президенттер акча которбойт. Бул прецедент болду да, анткени Роза Исаковна Отунбаева биздин фондко 1 миллион сом бергени өзү бул ачыктык экенин айгинелейт. Андыктан биздин фондду колдоого баарыңыздар чакырат элем. Колдоонун эч кандай чектөөсү жок. Бул 1 сом да болсун, бул 100 сом да болсун. Андыктан фонддун иши жүрүш үчүн силерден колдоого муктажбыз. Фонд ачык болот. Канча акча түштү, кайсы максатка жумшалып атат, эмнелер аткарылды деген маалыматтын баардыгы ушул биздин сайтыбызда жайгашат. Анан фонддун ошол туруктуулугу үчүн биз негизги багыттарыбыз бул жөн эле каржылоо менен чектелип калбастан эл аралык донорлорго да кайрылабыз. Биздин фонд иши жүрүш үчүн жана биз журналисттерди колдош үчүн, журналисттердин баарын эмес, иликтөө журналистикасындагы журналисттерди колдоо үчүн. Рахмат, кыскача ушул. Азыр аяк чагында биздин дарегибиз жана биз менен байланыша турган телефон, электрондук почта, сайтыбыз көрсөтүлгөн. Ушулар аркылуу бизге байланыша берсеңиздер болот. Биздин негизги максат уланга окшогон улан кыздардын фабрикасын даярдоо. Мыкты журналисттер Кыргызстандын келечеги үчүн күйгөн улан кыздарды тарбиялап чыгуу. Ошондуктан келиңиздер, жалпылай ушул фонддун иши үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн аракетибизди жасайлы. Рахмат. Ушул фонддун иштери менен жүрсөк өткөндө бир таанышым айтып атпайбы, анда силер көбү акча берип койсо бир саясатчыны ошол иликтебей турбайсыңарбы деп. Бул элдин арасында калыптанып калган, мисалы көп саясатчылардын өзүнүн теле радио компаниясы бар, алардан бир тараптуу маалыматтар чагылдырып, ошол адамга тиешелүү жаккан маалыматтар. Жок, бул фонд бардык коррупциялык иштерди иликтейт, же болбосо ушундай бир чындыгын ача турган ал тигил же бул адам акча каражат жардам кылган болсо дагы ал ошол иликтөө, анын үстүнөн иликтөө болбойт деп мындай бир айтууга туура келет. Анда улантабыз жана ошол жерден мен ыраазычылык билдирип коем, жана айтып атпайбызбы, Айбек айтып кетти, ушул жардам берип атат деп. Бул бир эле ошол материалдык акча каражат эмес, ошондой эле ушул иш-чараларды өткөрүп атканда дагы жардам берип аткан адамдарды белгилеп кетейин, жана ошол университетке чоң ыраазычылык билдирем, мугалимдерге жана ректор Канат мырза башында турган жамаатка дагы жардам беребиз. Ыраазычылык айтабыз ушул бет ачарга көмөк бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анда кийинки сөз Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон эже Жакыповага сөз берсек. Чолпон эже, сөз сизде. Саламатсызбы. Биз атайын кат жаздык эле ушу бул фонддун биринчи председателине. Ошон үчүн кат орусча жазып калыптыр, ошону мен окуп берейин. Уважаемый Айбек Чинебекович, Общественный фонд «Правовая клиника Адилет» свидетельствует вам свое уважение и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество.
Последние годы одним из основных приоритетов деятельности нашей организации была и продолжает быть защита и продвижение права на свободу слова и выражения мнения. Мы считаем, что право на свободу слова и его составляющие являются одним из основных инструментов борьбы с нарушениями прав человека, а также борьбы с коррупцией. Мы, безусловно, рады, что был создан фонд журналистских расследований имени Уланы Эгизбаевой. Поскольку, во-первых, имена людей, внесших ощутимый, огромный вклад в развитие нашей страны, должны оставаться в истории. И, во-вторых, для нашей страны жизненно важно, чтобы такой формат журналистики, как журналистское расследование, развивался и рос. Мы выражаем поддержку деятельности вашего фонда и с удовольствием передаем в фонд сумму в размере 35 тысяч сомов, которая будет нашим небольшим вкладом в развитие жанра журналистских расследований в Кыргызской Республике. Ну и пользуясь случаем, что я нахожусь среди студентов, студенческой аудитории, я бы хотела обратиться к вам, молодые люди. Дело в том, что 2 месяца назад, в июне месяце, мы объявили конкурс среди студентов факультетов журналистики на написание эссе о свободе слова, о состоянии свободы слова в Кыргызской Республике. Поскольку вы знаете, весь прошлый год это был фактически год борьбы и боев жесточайших в судах и так далее за свободу слова в Кыргызской Республике. И я надеюсь, что многие из вас это отслеживали. И мы хотели вовлечь новое поколение, студенчество, в то, чтобы они освещали, чтобы они были в курсе самой гущей событий в нашей стране. И вот, к сожалению, мы переобъявляли этот конкурс дважды. И вот я, с сожалением, могу констатировать, что комиссия, в состав которой вошли известнейшие журналисты, она коллегиально решила, что этот призовой фонд был объявлен достаточно большой для студентов призовой фонд. И, вы знаете, мы не могли, поступило всего за 3 месяца, поступило всего 7 работ. Всего 7 работ, и из этих 7 работ мы ни одну работу не могли оценить как качественную. Это были просто перепечатки из статей, которые были написаны вашими старшими коллегами, журналистами действующими. И вот, с сожалением, мы, к сожалению, не смогли присудить. Мы затем позже мы назвали вот эту, переобъявили опять конкурс, назвали эту премию в честь Уланы, мы назвали это премией Уланы Эгизбаевой, но, к сожалению, мы не смогли никого наградить. Это было коллегиальное решение, потому что качество написанных и представленных работ желает быть лучше. И в этой связи я хочу обратиться к вам. Роза Исааковна абсолютно права. В наше современное время диплом, к сожалению, это не есть гарантия твоей успешности в профессии. Журналистика, у меня много друзей, знакомых среди журналистов. Журналистика – это особая профессия. Она очень творческая, и она обязательно требует горения, она требует горячих сердец. Поэтому мы старались, мы хотели поддержать вас, молодое поколение, мы хотели поддержать вас, ваши начинания, и поддержать достаточно большим призовым фондом. Поверьте мне, для студентов это $500 первое место, это, согласитесь, это ощутимо было бы за 4-страничную работу, предположим. Но мы не смогли подвести итоги. И я обращаюсь сейчас к вам, молодые люди, к вашим преподавателям, которые сидят вот вместе с вами в этой аудитории. На самом деле, используйте это время для того, чтобы действительно войти в профессию. У вас сейчас есть возможность, многие очень, в том числе и фонд Уланы Эгизбаевой, видите, они не ограничивают, нет возрастных ограничений, нет ограничений к диплому. Дерзайте, учитесь для того, чтобы потом сформировать вот портфолио.
Люди любят не просто тех людей, которые с дипломом. Люди любят тех, кто любит свою профессию. И я надеюсь, что в дальнейшем вы действительно состоитесь в этой профессии. Эта профессия очень опасная. Самое большое количество жертв профессиональных из года в год, журналисты подводят итоги, очень опасная профессия. Но она, к ней относятся по-особому. Ваши талантливых журналистов оценивают, их всегда любят и их оценивают по заслугам. Поэтому успехов вам, успехов фонду. Я очень надеюсь с самого начала создания этого фонда, на самом первом собрании я была, и я уже предложила, поскольку защита прав журналистов является одним из приоритетных направлений в нашей работе, мы готовы сотрудничать с фондом, и в случае возникновения каких-то, не дай Боже, постучим по дереву, если будут возникать какие-то юридические вопросы, какие-то эксцессы, и необходимо будет представительство в судах и во всех других государственных органах, мы всегда с удовольствием и совершенно бесплатно, бескорыстно мы готовы эту помощь вам представлять. Спасибо. Сапарайым, албетте, чогуу юристтер бизге аябында көп керек болсо керек. Азыр чоң эле айтып кетпедиби, ушундай перепечатка же болбосо башка макалалардан көчүрүп алынган деп. Бул эми жана Google менен жазылган макалалар деп койсок болот. Азыр бүгүнкү күндө аябында эле көп кездешет. Факт чекинг дегенде эми бизге аралашып атат. Эгер факт чекинг дагы бизде күчөсө, анда мындай макалаларды тез эле авторларын ачыкка чыгара алабыз. Эми ушул интернет журналистикасы же болбосо дагы ушундай ачык маалыматтардан алгачкылардан болуп кыргыз тилинде жана Кыргызстанда жазып чыккан платформанын негиздөөчүсүн бул жака чакырамын. Клоп медиа деген порталды бардыңыздар, белгилүү билип калдыңыздар. Анан дагы бир нерсе эсиме келип кетти азыр. Ушул Клоп медианын дагы бир жардамы айылдагы жамааттык мультимедиа борборлорго ушул Клоп медианын балдары Бишкекке каржылап чакырып алып, Нидерландиядан, Германиядан акчаларды тартып, ошолорду үйрөтүүдө. Азыр барсаң клоп, эртең да клоп, кечинде да клоп деп айтып, жаңылыктар эмне, эки тараптуу болуш керек деп айтып турат. Кичинекей 5-6 класстын окуучулары ар бир мектепте ошо эң алыскы маалымат жетпеген айылдарда. Анда Бектур Искандер бардыгы тааныйт, эл аралык журналист болуп калды, TED-терде чыгып, Кыргызстанда Клоп медианын негиздөөчүсү. Сөз сизде. Электрондук презентация интернет аркылуу бирок сөзсүз түрдө биз ал презентацияны бизге бере аласыз. Биз жип кейжиге орнотобуз. Сөз берип кеттиңиз. Анда ошол 10 мүнөттө. Меня вручает там учитель Томас. Я только сейчас учу кыргызский, на самом деле. И как раз с этим связана одна вещь очень интересная. Когда Улан погиб, мы поняли, что это, в принципе, для нас потеря человеческая очень-очень большая. Мы с ним лично были знакомы уже года 3 к тому времени. Но самое страшное для нас, наверное, было осознать то, что он за собой настолько мощно тянул, особенно кыргызоязычную расследовательскую журналистику. И тот вклад, который он успел сделать, был поразителен, потому что, в принципе, на кыргызском языке долго были проблемы с тем, чтобы расследовательская журналистика развивалась. И Улан проделал какую-то невероятную просто работу семимильными шагами в том, чтобы на кыргызском языке выходили действительно потрясающие и очень качественные работы. И фонд, о котором сегодня мы говорим, во многом был создан, как, знаете, так часто бывает, что мы слишком поздно осознаем, что нам нужно было что-то уже делать. И очень жаль, что пришлось такую цену нам всем заплатить, чтобы понять, что нам пора всему журналистскому сообществу собраться и вместе как-то действовать. И смерть Улана встряхнула очень многих из нас. Она встряхнула нас в том, чтобы мы наконец-то начали гораздо консолидированнее вместе что-то делать, все журналисты. Нас лично в Клопе она встряхнула с тем, что мы поняли, насколько мы все эти годы упускали возможность развивать кыргызоязычную журналистику так, чтобы она была на самом высоком уровне, на каком только возможно.
поэтому мы с Эльдиаром будем учить кыргызский очень скоро. И на самом деле мы сделаем шоу на YouTube, мы хотим, чтобы это было еще так, чтобы вся страна это видела и от нас вдохновлялась. Поэтому, кто смотрит YouTube на мобильных телефонах, скоро, надеюсь, увидите, как мы будем учиться. Мы закроемся, чтобы сначала мы будем стесняться своего акцента и произношения, а потом постепенно мы будем выступать. В следующий раз, надеюсь, я выступлю на кыргызском. И вторая вещь, которую мы хотим сделать, конечно, мы хотим, чтобы наша кыргызоязычная редакция была такая же большая по размеру, по ресурсам и так далее. И школа журналистики наша тоже была на кыргызском. Я вкратце чуть расскажу, чем вообще мы занимаемся. ХЛОП изначально был СМИ, которые делают молодые очень ребята. Да, и, кстати, простите за внешний вид, я на самом деле еще не знал час назад, что я буду выступать здесь. И пришел Эльдиар Арыкбаев, который состоит в наблюдательном совете фонда, и он пришел в офис и сказал: блин, можешь выступить перед студентами? Я такой: окей, ладно. Ну, в смысле, я часто выступаю перед студентами, я не знал, куда я еду, на самом деле. Я приехал, а здесь охранники какие-то, меня что-то трогают, все. И я захожу, а тут все так серьезно, оказывается. Я в шортах и в рваных кедах. Но, с другой стороны, это хорошо по-своему, потому что мы всегда как раз были вот примерно на таком уровне, то есть наша редакция, что мы где-то среди народа, в общем, стараемся, по крайней мере. И Эльдиар сам по себе как раз прекрасная история. Вот он сейчас в наблюдательном совете, и сложно представить, что он, ему сколько, 25, по-моему, лет. То есть он совсем молодой очень, потому что он сейчас главный редактор ХЛОПа, и он пришел к нам, когда ему было 17. Он только поступил в университет. Он вообще сам этнический кыргыз, который родился в России. Прожил там первые 18 лет, а потом его душа потянула в родные края, и он переехал в Кыргызстан, поступил в ЛЦА и на свою голову начал ходить там на курсы журналистики в КЛОП. И потом ушел из ЛЦА. Так бывает. И, в общем, затянуло его очень сильно это все, и он совершил невероятный просто карьерный рост какой-то. Он успел вырасти за эти 8 лет из студента несовершеннолетнего, который делал какие-то свои первые материалы, до человека, на котором во многом тоже сегодня держится расследовательская журналистика в нашей стране. И все время к нам странно все относились, потому что все не могли понять, что такое КЛОП вообще. Какие-то школьники и студенты, которые что-то пишут, но потом мы периодически выпускали расследования, и Алмазбек Шаршенович Атамбаев говорил, что мы провокаторы, что нами займется ГКНБ. Проблема в том, что ГКНБ занималась тогда нами. И то есть, как бы, с одной стороны, это вроде смешно, а с другой стороны, было не очень смешно. И то, что до этого говорили, действительно, журналистика, профессия не самая безопасная, и особенно расследовательская журналистика. И наши первые проблемы начались в 2010 году в феврале, когда мы на наших курсах журналистики решили порасследовать Максима Бакиева. И тоже сидели ребята, старшеклассники и студенты, и мы такие: давайте узнаем, как так Кыргыз целиком приватизировали, интересно. И решили полезть в эти дебри. Полезли, обнаружили какие-то невероятные вещи совершенно, одних и тех же людей, которые и там, и в цари, и так далее. Мы начали это выпускать, потом так наивно отправили Максиму Бакиеву запрос, потому что он был чиновником. Вот, а потом с нами поговорили люди в одной кафешке и сказали, что ребята, с вами же не будут юридически разбираться. И зачем-то нам рассказали подробную историю убийства Геннадия Павлюка. И это была угроза на самом деле. То есть, и на самом деле страшно было очень, потому что ты понимаешь, что в этой ситуации, когда тебе угрожают люди, аффилированные со спецслужбами, с правоохранительными органами, ты даже не знаешь, как за защитой обратиться. И потом, спустя годы, мы выпускали все больше расследований и поняли, что одним из самых главных методов защиты для нас, это чтобы нас было как можно больше, тех, кто расследует. Чтобы СМИ было как можно больше. Я помню, был момент, когда мы расследовали имущество чиновников наших в Болгарии, и тогда мы просто понимали, что если мы сейчас не будем это делать вместе с Азатыком, вместе с Занозой и так далее, еще с другими СМИ, если мы все вместе не стремимся, нас очень легко могут задавить. То есть, в принципе, когда в одиночку что-то делаешь, намного более уязвим, намного слабее. И поэтому сейчас очень важно, чтобы мы все СМИ стали работать вместе. Если мы все будем браться за это, если как можно больше людей будут делать такие расследования, если вы сами будете делать какие-то свои расследования, и сотрудничать с разными СМИ, особенно с теми, кто в этой комнате, мы самые лучшие в стране, вот, то, понимаете, намного сложнее будет потом устраивать такие вещи, как тем же
ГКНБшникам встречаться с нами, угрожать нам или еще какие-то такие вещи делать. Намного сложнее будет подавать в суд на кого-то, потому что придется подавать в суд на миллион людей, и как бы удачи. Вот, и поэтому нам обязательно нужно вместе держаться. Мы все время открылись, потому что нам не нравилось, как обучают в университетах, если честно. Странно говорить это в университете. Вот, но правда, нам казалось, что университетам очень сильно не хватает практики на журфаках. И меня исключили как раз с журфака в 2006 году. И у меня было очень много свободного времени. Поэтому, если вас исключат, ничего страшного. Может быть, вы откроете СМИ. И мы с моим другом Ренатом решили, что мы создадим такую школу журналистики, в которой, наоборот, будет очень много практики. Там будут приходить школьники и студенты, и они будут сразу делать настоящие материалы. И в этом году у нас вообще был рекордный набор по количеству людей, было целых 60 человек, еле вместились в комнату. Нам пришлось снимать новый офис теперь, чтобы вмещались. И поэтому мы дальше будем эти курсы, конечно, проводить. И по истории LDR, я думаю, можно увидеть, что, во-первых, то, что вы молодые, это очень круто, не стесняйтесь этого. Я знаю, что часто бывает, что молодым людям не доверяют и говорят, что ты знаешь типа, о жизни. На самом деле у молодых людей потрясающее качество, вы очень смелые, вам еще не успели зашорить ваше видение мира, и вы еще пока никого не боитесь, и не бойтесь пока, и вы можете это делать просто. И Улан там яркий пример, потому что он в очень молодом возрасте начал очень крутые вещи делать. И поэтому не обращайте внимания, если кто-то смеется над вашим возрастом, просто делайте, через практику это все будет приходить, и мы всегда готовы вам помочь. Поэтому я вынужден буду скоро убегать отсюда, к сожалению, потому что моего сына день рождения. Вот, но найдите мои контакты, не так сложно найти. Кто из вас в Инстаграме сидит? Блин, у меня такой есть шанс классный свой Инстаграм рекламировать. Что тут нет? Короче, меня зовут Бектур Искендер. Я в школьные годы учил французский зачем-то. И решил свое имя писать через OU. B-E-K-T-O-U-R. А потом Искендер, там уже без всяких выпендрежей. И подпишитесь на меня в Инстаграме, пишите мне туда. Потому что я так понял, Facebook это очень старомодная вещь для школьников сейчас, да? Вам кажется, что там сидят родители. Поэтому вы туда не заходите больше. Пишите мне в Инстаграме, найдите еще Клоп тоже в Инстаграме. Клоп News. K-L-O-O-P News. И если вам реально интересно заниматься журналистикой, если вы хотите расследовать, то пишите туда, обращайтесь к нам, приходите на наши курсы. Следующий набор будет зимой, в декабре, но вы можете прийти раньше, если вам это правда действительно интересно. И мы с удовольствием с вами будем работать, чтобы, как уже до этого говорили, чтобы у Уланов было больше и больше и больше будущих. На самом деле мы готовим кадры, в том числе для других СМИ, то есть не обязательно там в Клопе будет работать. И поэтому радио тоже мы получим. Биздин коомдо көп журналисттик уюмдар бар. Алардын бирден бир негизги уюмунун бири жана көптөгөн иш-чараларды көрүп жүргөн бул журналист коомдук бирикмеси. Анда журналист коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Жунаевдин сөзүн берсек. Мындан ары алганда туптура 14 жыл болуптур. Дал ушул күндөрү университеттин коридорлору менен чуркап жүрүп, арканбай баракчамды толтуруп, мугалимдик жумушундан кетип калгам, журналистика. Бүгүн кайра келдим. Бул мен үчүн абдан толкундаткан нерсе болуп атат. Өзгөчө фонддун презентациясы менен туура келиптир. Туура айтат экен, киши университеттен кетет экен, бирок универ адамдын өзүнөн кетпейт экен деп. Бектурга рахмат, абдан жакшы маалыматты берди силерге. Мен болсо дагы өзүмдүн сунушумду айтайын деп атам. Силерди өзүмө эмес, өзүмө чакырбай, мен өзүм силерге
бат келип турам деп анткени түшүнүңөр, азыр мен силер менен журналист, медиа эксперт катары эмес, агайын аркылуу сүйлөшкүм келип атат. Журналисттик иликтөө мына мага чейин туура айтып кетишти, абдан оор, татаал, чөйрөк. Балким көңөр мен ошол деңгээлге даяр эмесмин. Азырынча билимим азыраак, такшала элекмин. Адам катары, жаран катары. Андан коркпой эле коюп, журналисттик иликтөөлөрдүн мейкиндиги, чөйрөсү абдан кең. Мына силер студентсиңер. Мурунку агайындар катары мен билем бүт проблемаңарды, көйгөйүңөрдү. Ушул убакка чейин деле өзгөчө КТУ Манас, Американский университеттин студенттери менен сөз келип болуп калса, туалетисти деп коеюнчу, анткени мен деле биякта иштедим, мен деле биякта чыктым. Ушул убакка чейин сөз кылып атат. Сасый, киргиң келбейт, жиркенесиң деп. Мына жаныңар деле турган проблема. Ошо менен иштегилечи. КНУну биз жогорку билим берүү чөйрөсүнүн флагманы катары билебиз, анткени КНУда эң биринчилерден болуп, академический честность деген принцип киргизилген. Ошол академический честностька салымыңарды кошкула. Анткени мындай да, өлкөнгө жардам берем десең, биринчи иретте өзүңө жардам бер. Ошон үчүн аягында айтып кете турган сөзүм, журналистика негизи жаштардын кесиби. Мен эмне үчүн универге абдан ыраазымын. Анткени биякта кыска мөөнөттө иштеп келсем деле, алган педагогикалык, тарбиячылык тажрыйбам абдан чоң жардам берди жумушума. Силер жашсыңар, жүрөгүңөр büyük турат. Демек, болгону биз кесиптештер менен силерге жардамыбызды берип, болгон билимибизди силерге берип, жаныңарда туруп, силер болочок журналисттик материалыңарга дагы жардам берип, аны редакторлап, кеңештерибизди берип, бир жалпы жыйынтыкка келсек, абдан туура болот эле. Анткени силер да журналистикага керексиңер, и журналистика дагы абдан муктаж болуп атат силер үчүн. Ошон үчүн welcome. Кийинки сөз ушул фондду түзүү демилгесин көтөргөн бирден бир массалык маалымат каражаты бул Азаттык, анын ичинен Бишкектеги кеңсеси, Азаттык медиа ишканасы. Анда азыр сөздү Азаттык медианын директору Айзада Касмалиева козгоду. Буга чейинки болгон иш-чаранын жүрүшүндө мен дагы азыркы кесиптештерим айткандай, иликтөөнүн баасы туурасында ошондой азыркы күндө көз карашыбызды, ой пикирибизди билдирген элем. Азыр эми бул жерде студенттер отургандан кийин студенттерге тиешелүү жагы жөнүндө сөз кылгым келип атат. Кесиптешибиз Улан акыркы сапарга угуп кеткенден кийин биз ошол окуучулар арасында бир конкурс жарыялап, шыктандырып, ошол өзүнүн мектебине барып, атайын бир конкурс жарыялап, бир жазгыч окуучуларды тарбиялайлы деп, атайын стипендия жарыялап келгенбиз. Бир жылда, жылдын аягында, май айында бүтүрүүчүлөрдүн арасынан эң мыкты кыргыз тилинде кандай тема болбосун, эркин темада сочинение жазган окуучуга сыйлык берилет, Улан Эгизбаев атындагы депчи. Анан ошол жерде мектепте улардын мугалимдер менен сүйлөшүп, баарлашып жүрсөм эле айтып калышты. Улан 7 класс кезинде 135 сөздөн турган жалаң К тамгасы менен жазылган сочинение жазып, анан биринчи орунду бир конкурста утуп алган деп. Анан Улан ошол эле сочинениясы менен Азаттыкка жумушка келген да, К тамгасы менен жазылган өзүнүн жанагы эссеси менен. Ал эссесинин ичинде Кыргызстандын тетик алмустактан бери тарыхынан баштап, ошол жанагы эгемендик алган жылдар, андан кийинки бүгүнгө чейинки учур.
башкача айтканда улан өзүнүн төрөлгөн учурунан баштап бүгүнкү күнгө чейинки өзүнүн өмүр таржымалын ошол жалаңкы тамгада менен башталган сочинение менен берген. Азыр Бектур Айтатбаева студенттер окууга чейин эле даяр болуш керек депчи, мен ошол ойду улагым келип атат да. Демек, кандай гана тармакка барбаш керек, кандай гана кесипке барбасаңар дагы баары бир ар бир окуучунун, ар бир студенттин ичинде бир багып жүргөн бир мындай баалуу нерсеси болуш керек экен да, решение. Мына ошол ишенимди ээрчип алып, кайсы тармакка келбесин, ошол нерсени майын чыгарып иштеш керек экен. Азаттыкка жыл сайын аябай көп жумуш сурап келишет, жайында практикага келишет. Бирок эң кейиштүүсү быйыл мен көргөндөн бир калп айтпайын бир 50-гө чукул балдар кыздар келип кетти. Арасынан сайтка өзүнүн ошол 3 айлык учурда бир жараткан бир эмгегин сайтка чыгара алган жокпуз. Ушул бардыгы Бишкектеги университеттен келген студенттерден. Тапшырма берип көрүп аттык, темаларды берип аттык, кээде бир багыттарды берип аттык. Абдан оор болду да. Улан болсо, мына азыр айтып атабыз 28-де болчу деп. Келгенде ал изденип, ошол жап-жаш болуп алып, журналистикада өзүнүн изин издеди. Ал келер менен толтура макалаларды жазды, абдан кызыктуу каармандарды алып чыкты. Ошол каармандарды кайсы убакта тартыш керек, кайсы керек болсо мезгилде тартыш керек, кышындабы, жайындабы, ошонун баарын эсептеп, сонун каармандарды чыгарып, азыркы занын китебин чогултуп атабыз, сону бир мурастарды калтырып кетиптир. Бирок параллелдүү ошол менен катар ал өзүнүн иликтөө деген жанрда тапты да. Ал эмне жасаса дагы өтө терең мамиле жасап, аны изилдеп, аны бир жооп тапмайынча чукулап отуруп, анан акырында акырындап өзү деле билбей калды го кантип иликтөөчү журналистке айланып калганынчы. Биз күнүмдүк жумуш менен алысып жүрө берип, уландын ошол азаттыктагы ополтоодой мурасын деле байкабай жүрө бериптирбиз. Анан улан кеткенден кийин жанагы эмгектерин чогултуп атсак, ал ошол кичинекей аз өмүрүндө чоң ишler жасабаган бир мурасты калтырып кетиптир да. Анан ал мурасты эмне үчүн улантышыбыз керек? Улан эмне деген гана иликтөөлөрдү жасап аты, мамлекеттик масштабтагы чоң маселелерди көтөрүп чыкты, саясий окуялардын чордуунда жүрдү, эмне деген резонанстуу окуяларды жазып атты. Бирок уландайлар абдан аз экен. Анан ошол иликтөөлөр канчалык коомчулукта талкууланып, элдин арасында бир дүрбөлөңдү жаратса дагы, кайсы бир деңгээлде азыр аны биздин эле ошол бийлик сересинде жүргөн адамдар түшүнбөй жатышат, реакция кылганды билбей жатышат. Анткени уландай адамдар аз. Качан биз улан сыяктуу чыган, өзүнүн чындыгынан кайтпаган тайманбаз журналисттердин тобун тарбиялаганда, мен жана дагы айттым, ошондо журналисттер чыгарган жанагы фактылар менен эсептешүүгө күн келет. Ал күн анда эгерде ошондой биз кыйын команда менен тарбияласак, ал күн деле алыс эмес. Азыр болсо биздин жагдайыбыз ушундай, ошол иликтөөлөрдү жазып, үлкөн акка таккан жанагы жемкорлорду кээде көзгө сайып көргөзүп берип атсак дагы, мамлекет ошол бийлик өкүлдөрү тийиштүү органдар учпай турса, алар керек болсо бизге тап берип атпайбы? Тап берип, коркутуп, үркүтүп, ошол иликтөөнүн бир калыптанышына бут тоскулар келип атат. Өздөрү түшүнбөй, ошол өнүгүүнүн жолу экенин, бир мындай өнүгүүгө карай жарык жол экенин түшүнбөй, күнүмдүк бир мындай кыска кызыкчылыктардын алкагында калып, ошону түшүнбөй бут тоскон учурлар бар. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Ошон үчүн жанагы улан бүткөндө айтпадыбы, эмне үчүн эми ким жасайт иликтөөнү, улан чындыкты алып кетип калбадыбы деген көп пикирлер жаралды. Ошол пикирлерге буюрса ушул фонд кайсы бир деңгээлде мындай жооп бере турган бир кадам болду да. Бул фонд ошол журналисттерге шык берип, журналисттер болочок силерде идея болушу мүмкүн, бирок мүмкүнчүлүк болбошу мүмкүн, ошол ишке ашырганга бир каражат жагынанбы, бир моралдык жактан бир колдоо керектир. Мына ошол колдоолорду мынакей силерге ачык жол идеяңарды топтоп алып, көз карандысыз, эч кимден жалдырабай, кийин ошол жасаган ишиңер үчүн бирөөдөн мисалы сайтка кое берчи деп жалдырабагандай бир мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мен силерден сурат элем, жана Чолпон эже айтып атса абдан өкүнүчтүү, ошол бюджетти ананда болгондо дагы көчүрмө иштер келди дегенчи. Бардыгыңыздардан сурат элем, активдүүрөөк болуп, ошол силер университетте окуганда кээ бир мындай бизде азыр түшүнүк ушундай 5 жыл окуп, анан 5 жылдан кийин анан иштей баштайм дегенчи. Андай нерсе болбош керек да. Силер азыр студент кезде тегерек четиңерде эмне болуп атканын, азыр интернеттин заманы, эмне менен жашап атабыз, кантип дем алып атабыз, ошонун баарына дайыма
саразеп салып көз салып турушуңар керек. Ошон үчүн силерди бул ойготкум келет. Бул фонд кайсы бир деңгээлде тунжурап турган азыркы тынчтыкты жарып чыгыш керек. Ошондой бир эр жүрөк, тайманбаз журналисттерди тарбиялап чыгыш керек. Биз ошондо гана күчтүү боло алабыз. Ошондо гана биз алдыга жыла алабыз. Баарыңызга ийгилик каалайм. Өзү жарып чыкпайт, албетте жарып чыгам дегендерге көмөк көрсөтөт. Анда кезектеги сөздү Азаттыктын журналисти болуп иштеп жүргөн, кайсы суроолордун өзүндө иштеген Айзада Касымалиева азыр Жогорку Кеңештин депутаты. Аида Касымалиева. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул фонддун ачылышына келген коноктор, Роза Исаковна, Эже. Мен жанаттан бери сиз ыйладыңыз, баарыбыз ыйладык кинону көрүпчү. Бирок мен бир нерсеге таң калдым. Эже ушунчалык кайраттуу экенсиз да. Бизге тескерисинче бул жака чыгып алып сахнага кайрат берип, анан мындай алдыга сүрөп, ушул фонддун иши жылсын деп, эл үчүн сүйлөп атасыз, элдин баласы депчи. Анан ушул сизди көрүп, улардын атасын көрүп, мен ойлодум да, ушу силерден тарбия алыптыр депчи. Анан кечээ Жогорку Кеңеште Чыңгыз Айтматовдун ааламы сакталсын деп орденди түптөдүк. Анан ушул улан бизди таштап кеткенден бери уландын чыгармаларынын сүрөттөрүн, аны эскерген, эл эскерди да, Россиядан чалып алышты, бүт дүйнө эскерди. Келип улам дагы өзүнүн ааламын түптөп кетиптир. Ааламын түптөдү да. Анан мына көрүнүп турат, ошол күнү кышында дагы ошо эсине келип кетти да. Депутаттык комиссия түзүлүп, ТЭЦте авария болуп, баарыбыз тоңуп, анан ТЭЦке бардык. Улам чалат. Ар бир секунд сайын Шадиев каякта депчи. Ушундай неме да, артынан түшүп алат. Мен Шадиевди көрбөй атам, караңгы болуп атат десем, жок эже таап бериңиз деп. Анан тасмада көрүнүп турат, артынан чукап барып таап, ошондойчу суроосун берип. Ушул тасмада көбү азыр улан жок, көбүнө кылмыш иши козголду. Бирок али да болсо көбүнө кылмыш иши козголо элек. Анан Роза Исаковна айткандай, коррупция менен күрөшүү, биз мындай сөз менен эле коррупция менен күрөштүк, жеңдик дей албайбыз да. Бул жактан бир башын кессең, бул жактан 5 башы чыгат. Анан айтышты эле, коррупция бул ак менен каранын күрөшүү, шахмат оюндарындай деп, мен ушуга кошулам. Уландын мурасы ушул, негизги мурасы ушул. Урматтуу жаштар, сиздерге кайрап жатабыз да, баарын ушу сиздерге кайрылып атабыз. Дагы да болсо ушу Роза Исаковнанын сөзүнө кайрылам. Макала жазыңыздар. Бул жерде менин устаттарым Алтын Асанов отурат. Ошондо Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетин бүтүргөндө мен 1-чи курсумда Азаттыкка киргем. Кыш болчу. 2005 эмес, 2003 жыл болчу да, 1-чи курсты аяктап калганда конкурс болуп Азаттыкка кирип, анан ошо эжекелер да жардам берип, негизги айтайын дегеним, ушул убакка чейин дипломумду бир да жерде сурашкан жок. Бир да жерде кызыл дипломумду сурашкан жок. Барган жерде ошол макалаларын сурайт, баардыгын сурашат да. Ошондуктан жазыңыздар. Унутуп каларыңды айтып коеюн, Жогорку Кеңештен дагы көмөк болот. Мен ойлойм, фондго дагы акча беребиз, Жогорку Кеңештин атынан которуп беребиз. Бирок бул эң негизги жумуш эмес. Эң негизги жумуш бул коррупция менен күрөшүү. Анын алкагында сөз эркиндиги ошо коррупция менен күрөшкө өзүнүн салымын кошот. Урматтуу жаштар, сиздерге кайрылам, ошол унутпай, Улан Эгизбаевдин эң чоң мурасы бул өзү ошол коррупция менен күрөшкөн мындай жалындуу жүрөгү. Сиздерде дагы жалындуу жүрөк болуш керек. Кочкордон, айылдан келип ушундай деңгээлге чыгып атат уланчы. Эч ким мына шаарда туруп, же болбосо Англияда окусаңар сиздер мыкты журналист болуп кетесиңер деп кепилдик эч ким бербейт. Ал жүрөктө жана дээринде болот адамдын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эже кайрат кылыңыз. Кеңештен которулган акчага ким Жогорку Кеңештин өзүнө иликтесе, жолун чыккан тамаша. Сөз түрдө. Анан Аидадан кийинки чыга турган адам менен Аиданын бир окшоштук жери бар. Иликтөө
иликтөө фондусунун дагы атайын иликтөө кабыл алып атканда, долбоорлорду кабыл алып атканда биз сөзсүз түрдө негизги жери коопсуздугу тууралуу сөз болот журналистке, жоксо ошол адамга, иликтөөчүгө. Кийинки чыга турган Эля Алканова деген журналистибиз, жаш журналистибиз, жана Аида деле өз убагында ушундай коопсуз учурларга кабылган жарандар, аял башына кыз болуп туруп ушундай күчтүү темаларды алып чыгышкан. Анда азыр Эля Алканова сөз сизде. Жаш журналисттер көптөгөн үмүттөндүргөн жакшы үмүттөндүргөн чыгара баштады. Албетте бизге ушул фондго жазсаңыз болот. Чоң рахмат достор, кесиптештер. Мына азыр бүгүн баардыгы айтып жатышат, чыгам журналист, күчтүү журналист, иликтөө жасаш абдан татаал, кыйын. Бул азыр гана бүткүл Кыргызстандагы журналисттердин бир кичинекей бөлүгү гана жасай алат деп айткан сөздөргө ишенбейли эле. Бул жерде бир суроо менде пайда болду. Мен да силерге окшоп отурам. Жаш курагым өкүп силер менен тең болсом керек. 2 жыл мурда мен журналистикага келгенде иликтөө эмне деп мен редакторумдан Элдер Арыкбаевден сурагам, клуб кийип иштеп жүргөндө. Ошондо 5-курсту бүтүп, Бишкекте эле окуп, университетте журналистикада эмес, такыр эле башка институтта окуп жүргөнүм маалда болгон. Ошондо Элдер алгачкы мени үйрөткөн иликтөө эмне деп мага түшүндүрүп берген. Кийин ушинтип мен сиздерге окшоп чогулуштарга, конференцияларга, тренингтерге бүт мындай бекер бирөө монтип уюштурган ушундай конференцияларга мен келе берчүмүн. Келе беретилем, уга беретилем. Кайсы жерге барып мен мындай бир кесиптин ээси болгум келебет деп айтып беретилем баарына. Мага айырма жок, мен дипломат боломбу, журналист боломбу, бирок мен сезип жатам. Мүмкүн 100 жыл жашайсыңбы, 50 жыл жашайсыңбы, жашаган ар бир жылыңды, күнүңдү паразиттей жашала деген ан сезим менен келгенмин. Ошондо ушундай конференцияларда угуп жүрүп, элдер менен таанышып, баардыгы мага бир-бирден кыска маалымат берчү. Кайсы жерде кандай конкурс болуп жатат, кайсы жерде эмнени үйрөтөт деп. Ошентип мен бир конкурс утуп, Азаттыктын Прагадагы кеңсеси өткөрүп жаткан Азербайжанда Исмаилова деген журналист түрмөгө кесилген болчу 6 жылга налог төлөбөдү деп. Ал Алиев деген президенттин үй бүлөсүнүн акыркы жылдары боюнча 10го жакын иликтөө жасап, 6 жылга кесилип кеткенде Радио Свобода, Азаттык биздин тилде айтканда ошоло конкурс жарыялап, иликтөөчү журналист биз издейбиз деп айткан. Бизде Хадижа Исмаилованы түрмөгө киргизсе, биз Хадижа Исмаиловадай экинчи журналистти биз чыгарабыз деп издегенде ошол конкурсту мен билбейм кандай бир себептерден утуп алгам. Утуп алып, бир жыл Прагада жана Босния-Герцеговинада үйрөнүп, анан келип, акыркы бир жыл бул жерде 5-6 иликтөө, анын ичинде 2-3 иликтөөнү Улан Эгизбаев экөөбүз Азаттык бизге болгон аракеттин баардыгын берип, Улан Асаналиев деген продюсер, мыкты режиссер, оператор биз менен иштеп, Айзада эжекебиз, Венера Жуматаева деген директор, ошолордун колдоосу менен ошол иликтөөлөрдү жасаганбыз Улан экөөбүз. Улан аябай көп нерселерди мага үйрөткөн. Мен абдан коркчумун. Чиновниктерге суроо бериш, ак үйгө кантип киремин деп коркот элем. Улан ошонун баардыгын көрсөткөн. Улан кантип суроо, так суроону коюп, кантип баса белгилерин үйрөткөн. Бирок Улан менен абдан аз иштеп калган үчүн абдан өкүнөмүн. Анан бүгүн ушул фонд эмне себептен ачылды? Себеби Улан биздин арабызда бул уят. Ар бир адамда уят барбы? Уят бар болсо, анда Улан биздин жүрөгүбүздө бар.
Мен ушундай деп жашайм элем. Уландын бүт кыла турган билимин, акылын мен жанына жүрүп үйрөнө албадым. Убакыт тар болду. Аз эле жашап кетти. Бирок уландай талант сиздерде, ар бириңиздерде бар. Ошону чыгарыш керек. Ошол үчүн фонд ачылды. Тема жок десеңер, келип 11 байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө кайрылып келгиле. Мен темам жок, бирок убактым бар деп айткыла. Менин темам бар, бирок акчам жок десеңер, акчам жок деп келгиле. Мен иликтөөчү журналист болгум келет, бирок мен эмнеден башташымды билбейм, билимим жок деп ошентип да келгиле. Келип сурагыла. Келип сурабасаңар, анда ошол бойдон биз калып кете беребиз. Мен деле 2 эле жылдын ичинде ошол бир 6-7 иликтөөлөр менен эле канча коррупционерлер түрмөгө азыр түштү. Өзүм дагы проблемаларга кирдим. Жарым жыл мурда мени 5 жылга кесем деп мурдагы премьер-министр мен менен согуш баштаган. Бирок мен бүгүн сиздердин алдыңыздарда турам. Ден соолугум үчүн, жашоонун бардыгы жакшына, жумуш уланып жатат. Эл айта берет, бул коркунучтуу деп. Ар бир жерде, ар бир университетте, ар бир кеңседе, ар бир редакцияда жок дегенде бир адам иликтөө жасаса, бизде эч ким таянбайт, эч ким. Ошол үчүн мен да сиздер таап алгыла, Facebook'та, Instagram'da тапсаңар болот, аты жөнүндө таап эле. Бүт билген нерселерди бардыгын мен бере алам. Фонд менен бирге иштешкенге ачыкмын. Колумдан келген нерсени жасайбыз. Ар бириңиздер менен байланышка биз ачык болобуз. Рахмат. Иликтөө жасаган журналисттердин практикасыны мастер-класстарды өткөрүп турат. Сөзсүз түрдө фонд менен кабардар болуп туруңуздар, сайтына кирип. Анда кезектеги сөз, мисалы, ушул сөз берерде мурда журналистика кечээ эмес, 70 жыл мурда эмес, 100 жыл мурда эмес, мурдадан Кыргызда аябай өнүккөн. Бул эми акындар, төкмө акындар бизде мыкты журналист болгон. Алар ушул сөз менен айтып, таамай айтып жүргөн адамдар да болгон. Анда бүгүнкү күндө ушул таамай ыр-саптары менен элге таанымал Мирлан Самый Кожоевду чакырсак, акындардын сонустар тойгонго кылбаган ага турпок да жанбагалат деген сөз бар. Ошол улан тойгонго гана кылып жашаган жок. Томуктай болсо дагы тоодой жүктү өз мойнуна алган жигиттин ысымына бүгүн мындай чоң фонд уюштурулуп атат. Ушул фонддун сапары байсал болсун деп тилейли. Жана дагы бүгүнкү күндө, бүгүнкү коомдо, бүгүнкү доордо сокурга көз түткөндөй көрүнүп, дудукка тил түткөндөй сүйлөнүп аткан жемкорлордун жемсөөсүнүн толгондугу, коррупционерлердин карегине сайылган тикенектердин көрүнбөгөндүгү бул биздин турмуштагы эң чоң көйгөй. Ошол көйгөйдү жаш болсо дагы, чырпыктай болсо дагы чырылдатып, чындыкты көзгө көрсөтүп берген Улан мырза бул Кыргыздын бүгүнкү маалымат согушундагы баатыры. Бүгүнкү күндө Уландын Кыргызстандагы иликтебеген, барбаган, баспаган жери калбаптыр. Биз кечээ эле Баткенге барып келгенде, тетиги тоонун башындагы бир жазуучунун, сүрөтчүнүн атайын корулган коругуна чейин барып, ошол жердеги журналисттер эмес, жазуучулардын келбегендиги тууралуу маалымат алып кеткендигин дагы көрдүк. Аны да айтты. Деги эле ошол Уландын ишмердүүлүгү, анын чындыгы, анын жүрөгүндө, анын духунда. Мен ушул жерде отурган журналист болом дегендерге эртең иликтөөгө аралашып, иликтейм, жиликтейм,
мен ушул чыгармачылыгымды журналистиканын иликтөө бөлүмүнө багыттайм дегендерге жазап жазбай жашап жазышыңарга тилектеш экенимди билдирем. Анткени Уландын өзүнүн жүрөгүндө кайраты бар болчу, ал кайрат бүгүн анын алтындай болгон апасынан көрүнүп атат. Бүгүнкү күндө бизди ким тыят? Биринчи үй бүлөбүз тыят. Бүгүнкү күндө бизди ким тыят? Биринчи бизди жакындарыбыз тыят. Бирөөгө катуу сүйлөбө, чындыкты айтпа, коркуп калышты. Бирок ушул Уландын үй бүлөсү, анын апасы, атасы Уланга ушундай демине дем берип аткандыгы бул өтө чоң эрдик. Эже апа бар болуңуздар, аман болуңуздар. Анан Улан мен айткым келет дагы бир нерсени. Улан журналистикага кирип, иликтөө ишин баштаганда эч кандай фонд жок болчу. Эч кандай эч ким дем берген эмес. Бирок Улан өзүнүн чийирин өзү татты. Ошого эң чоң өбөлгө болгон чектөөсүз маалымат айдыны болуп берген Азаттык үн алгысына терең ыраазычылык билдириш керек. Ал эми бүгүн Азаттыгына баары айтып атат, Роза Сахунова дагы айтты. Ар бирибиздин алып аткан билимибиз терең болсун, бирок ошонун чабыты чукул болбосун, чогор болбосун, чокок болбосун. Калемибиз курч болсун, жүрөгүбүз курч болсун, биз коркпошубуз керек. Улан, мен ойлойм, өлүмдөн корккон эмес, өлкөнүн өгөктөп чөлөгө чөгөлөп калышынан корккон. Уландын жүрөгүндө акыйкат жашаган үчүн ал көп нерседен жалтанган эмес. Ал жакшы жашоону, жылуу төшөктү, жумшак жаздыкты сүйгөн эмес. Ал мекенин сүйгөн, ал улутун сүйгөн. Ошон үчүн ушундай мыкты берүүлөр, иликтөөлөр даярдалган. Баарыбыз эртең бизге мекен керек, эртең бизге улут керек, эртең бизге эгемендүү мамлекет керек экенин эсибизден чыгарбайлы. Журналистиканы окутуп аткан биздин мугалимдерибиз отурат ушул жерде, мынакей биздин алдын Асанбек эжекебиз менен окуткан эжекебиз ушул жерде отурат. Бизди ар бирибизди окутуп аткан мезгилде дагы ар бир мугалимдин мүдөөсү болот, тилеги болот, эмгеги болот. Биз жеп аткан наныбызды дагы акташыбыз керек, басып аткан жолубузду дагы акташыбыз керек, көрүп аткан күнүбүздү дагы акташыбыз керек. Эң негизгиси биз ошол коррупционерлерди же болбосо жемкорлорду дейбизби, же болбосо акыйкатсыздыкты дейбизби, ошонун баарын өз көмөшүнө гүл тапкан дагы дейбизби, ошонун баарысын көзүбүз менен көрүп, чындыктай анализдеп берген журналисттер дагы Уландын артынан уланышына тилектешмин. Дагы уланат, Кудай буйрса ушул фондко эң негизги 5 сом 10 сом келиши эмес, эң негизгиси мен ойлойм эң күчтүү иликтөөлөр келиши негизги себеп болуш керек, муктаж болуш керек деп ойлойбуз. Ушул фондду негиздеген Роза Сахуновага жана фонддун жамаатына жана дагы ушул Азаттык үн алгысынын жамаатына, элге, журтка баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Шаштырбай отуруңуздар, азыр аз калды. Анда кезектеги сөз Улан Эгизбаевдин шакирти жана ошол чогуу кеп кеңешин алып жүргөн, учурда 5-курстун студенти болгонуна карабай, Маралов FM радиосунда жана бир катар массалык маалымат каражаттарда өзүн көрсөтө алган студент Бакыт Төрөгелдин чакырабыз. Саламатсыздарбы бардык бүгүнкү жагайлар жана студенттер. Бүгүнкү иш-чара бирээси өкүнүчтүү, бирээси сүйүнүчтүү болуп жатат. Өкүнүчтүү деген Улан байкени эскерип жатканыбыз, ал эми экинчиси ушул Улан Эгизбаев атындагы журналисттик ушул иликтөө фондун түзүлүп, андан ары Улан байкенин ишин уланып жатканы. Улан байке ар дайым ушул экранга чыгып, телевидениеден чыкпаган, анан сайтта болобу, гезитте болобу, башын көтөрбөй баранды эмгек кылган журналисттерди ушул журналистиканын дыйканы деп көп атачу эле да. Ушул киши журналистиканын чыныгы дыйканы ушул киши. А бирок чын-чынына келгенде Улан байке өзү даана журналистиканын дыйканы болчу. Ал жасаган иликтөөлөр, материалдар азыр
жалпы элге түшүнүн берип нөмірөсүн алып жатабыз. Улан байке ушул журналисттик тилектештик деп да көп айтар эле да. Ар бир жыл сайын ушул журналисттердин күнүндө, майрамында кандайдыр бир иш-чара оюштуруп, жок жерден бар кылып, элди чогулта калып, башкача бир идеялар менен жаштарды ошол эле улум мундагы журналисттердин баарын бир жерге чогултуп, анан кандайдыр бир иш-чара оюштурчу эле. Журналисттердин аллеясы деген бар. Ушул жогору жакта Чыңгызайбеков проспектиси менен өйдөгө карай чыксак, журналисттердин аллеясы бар. Ошол жерге алып барып, биз ушул көчөттөрдү тиктик эле. Ошол көчөттөр дагы азыр боюп тиреп, Улан байкени дагы эскерип жатканда, ал эми дагы бир айтчусу ушул журналисттик тилектештик дегенде журналисттердин ортосунда атаандаштык болушу керек деп айтчу. Журналисттердин ортосунда атаандаштык болгондо гана ошондо биздин журналистика өсөт, Кыргыз журналистикасы. Жакшы материалдар, иликтүүлөр жазылат деп. Бирок ошол журналистика мындай бир мындай бир-бирине көрө албастыкка айланбашы керек деп көп айтар эле да. Улан байкенин айткан сөздөрүн, жасаган материалдарын YouTube'дан кирсек дагы биз үчүн, журналисттер үчүн, бардыгы үчүн сабак, дап-даяр сабак. Журналисттик иликтүүнү кандай жасаш керек, анын түзүмү кандай болуш керек, кириши эмне болуш керек, эмне менен бүтүрүш керек. Бардык азыр интернеттин заманында бардык колунда телефону бар, чөнтөк телефону бар адам аны кирип, журналисттер кирип, аны даяр сабак кылып окуусуна колдонсо болот. Ушул Улан байкенин атынан түзүлгөн журналисттик иликтөөлөр фонду ушул Сапар Байсалов мындарынардагы көптөгөн Улан байке ошол журналисттердин чыгышына тилектешпиз. Дагы бир айта кетчү жагдай, Улан байке кыргыз журналистикасына дагы бир жаңылык алып келди. Бул жерде устат шакирт деген. Буга чейин ушул чыгармачылык чөйрөдө ырчы, чорчу болбосо төп акындардын арасында устат шакирт бар деп биздин ансетибизге сиңген болсо, Улан байке ушул журналистикада дагы устат шакирт деген түшүнүк болоорун алып келди. Ал ушул жаш журналист деген коомдук бирикме, ушунун негизинде өзү ушул эмгелеп кандай гана саясатчы болбосун, кандай гана багы адам болбосун, аларды бизге темаларды берчү. Ушул адамдан элер алып мамилелер болсо, ошол жактагы эксперттен биз бир тренинг алып деп, анан эримдей бардык ушул Бишкектеги жогорку окуу жайлардан журналистика факультетинде окуган студенттерди, ага кайгыр карабаган эле журналистикага кызыккан адамдардын баарын жумасына бирден жолу чогултуп, кайсы бир темада тренинг семинарлар өткөрчү. Ушуну менен Улан байке көптөгөн жаш журналисттердин чыгышына себепкер болду. Анын ичинде мен дагы ошол устат шакирт деген долбоор аркылуу келгем. Улан байке менен ошол аркылуу таанышып, Улан байкенин да шакирт болдум. Бул жакта Бакыт Орунбеков агайдын дагы ошол шакирти болуп, мен ошол жерден көп өрнөк алдым. Улан байке унутулбасын, Улан байкенин апасына биз дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Жана фонд түзүүгө жардам кылган, аны ошол идеяны ойлоп тапкан баардык тараптарга ыраазычылык билдиребиз. Улан байке унутулбайт деп биз дагы айтмакчыбыз. Анда бүгүнкү жыйынтыктоочу сөздү ушул орунду сунуштап, анан Бакыт агайлар менен биргеликте ушул жерде даярдап, бизге ушундай шарт түзүп берген Улуттук университеттин ректору Канат мырза, сизге сөз берип кетейин. Бул жыйын тууралуу деги эле ушул журналисттерге айтып кетсеңиз, жана студенттерге. Мен жыйынтыктоочу сөздү айтабай элем. Негизи биздин жолугушуунун максаты ушул фонддун ачылышы презентациясы максаты деп угалы деп өзүнчө ушул биринчи иретте биздин журналистика адистигинде окуп жаткан студенттерди чогултуп берүү, аларга ошо түшүндүрүү жана мен ойлойм бул максаты аткарылды депчи. Аткарылды толук. Анткени биздин өзүбүздүн ушул студенттердин даярдоодогу кемчиликтердин бири ушул өндүрүштүк тармак менен өзүнүн келечектеги профессионалдык тармагы менен мындай бир тыгыз байланышта болсун деген аракеттерди биз азыртадан жасап жатабыз. Бирок сиздер мына сунуштаган сунуштар бул абдан азыркы заманга керектүү болуп жатканын мен өзгөчө белгилеп коём. Экинчиден, мен ушул жердеги отурган
Уландын апасы біздің паражайға терең шу өзгістің көңілісті айтмақшы өз шу жердегі отырған жаш студенттердің әрбір өзінің көкірегіне, жүрегіне сақталған бір ушундай неме окуя болду деп ойлойм. Ошол менен бирге ушул фонд аркылуу биздин балдар дагы өзүнүн профессионалдык билимин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атканы, улан атындагы ошондой жана сыйлыктарга ээ боло турганга умтулууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атканы бул өзгөчө белгилеп коер нерсе. Эми улуттук университет биз бүгүн негизи студенттерди ушул жерге чогулталы, башка университеттин журналистика факультеттери студенттери келип берсин деген экинчи максатыбыз. Роза Сакыновна ушул университеттердин өзү айтып кеткен ушу катары менен түштүк тараптан Баткенден баштап Ошко келип, анан ушул биздин университетке да келип, дагы ушул биздин студенттердин астында өзүнүн ою менен бөлүшөт деген аябай чоң күтүүлөр менен күтүп жатабыз. Дагы ишенебиз. Роза Сакыновна биз сүйлөшүп атканда айткан, Роза Сакыновна биринчиден бул университеттин 75-жылдан баштап 81-жылга чейин жөнөкөй мугалим болуп кирип, жөнөкөй деп айта албайм, анткени 75-жылы 25 жашында Роза Сакыновна кандидат философских наук болуп, МГУда жактап келип, анан ишин ошо мугалим катары баштап 81-жылга чейин 6 жылдын ичинде мугалимдиктен доцентке чейин, кафедра башчысына чейин диалектический материализм, философия багытындагы эң мындай жаңы багытта ошондой жетишкендиктери жөнүндө студенттерге кененирээк айтып берели, эженин сөзүн угалы деп аракет кылабыз. Уландын жасаган иштерин аябай шыктанды болуш керек деген ойдомун. Мен чоң ыраазычылык айтар элем мына ушу бүгүнкү келип берген фонддун немелер түзүүчүлөрүнө, жогорку кеңештин депутаттарына, массалык медиа маалыматында колдогон немелердин баарын, колдоочулардын баарын ыраазычылыгын айтам элем. Биз айта турган сөздөрдү мына ушул жерде отурган агайларыбыз бар, факультеттин негиздөөчүлөр бар, студенттер эмес, сиздер өзүңүздөр билим алган ушул жерде агайлардын дагы көбөйлөрү көп болуш керек. Баарын айта тургандай мүмкүнчүлүк болобу болбойбу, бирок мен Роза Сакыновнадан дагы жогору өтүнөт элем, жыйынтыктоочу сөз мага эмес, сизге берилсин. Эми бир-эки сөз жок дегенде аягында сиз айтпасаңыз, негизи ушул жерде отурган студенттер менимче ушу бир мындай өзүнүн максатына чала жеткенсиз бала. Же болбосо качан келип дагы ушундай бир жолугушууда кененирээк сүйлөп бересиз, ошол жөнүндө айтып койсоңуз жакшы болот. Сизге дагы айтабыз, дагы айтып жүрө беребиз. Анан азыркы экс-президенттердин ичинде сиз менен сыймыктанып атканыбыз элге белгилүү. Дагы эле ошол сыймыкка ээ болуп жүрө беребиз. Мына моундай инициативалардын баарын сиз колдоп атканыңыз, ушул улуттук университеттин жааматы толук колдойт, студенттер, жаштар сиздин тарабыңызда ушундай инициативаларды сиздей болгон адамдар көтөрүп жатса, биз ишеним пайда болуп жатат. Азыркы өнүгүү жолубуз туура экен деп ишеним пайда болот. Анткени болуп жаткан окуяларды өзгөчө журналисттер аябай терс көрүнүштөрдүн көбүн көрсөткөндө кээде ойлонуп каласың, келечегибиз барбы же жокпу депчи. Ачык айтайын, кээде корком ушул жаңылыктарды караганда. Келечекте ушул балдардын, бул жерде биз окутуп аткан студенттердин келечеги кандай мамлекетибиз туура жолдо баратабы дегенде ушундай маалыматтарды көбүрөөк ушул тескери жактан болуп аткан маалыматтарды аябай кейисинде коркосуң чындап. Бирок бул ачыктык болбосо биздин жолубузда ушундай бир ийгиликтер жаралабы же жаралбайбы деп бүгүн болсо ушул кенен ачык жолубуз бар. Роза Сакыновнага ошол жолдун башында дагы турганын, кайра улантып жатканына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен жыйынтыктабайм, Роза Сакыновна жок дегенде бир-эки сөз айтып коебуз аягында. Чын эле. Протокол түзүп атасыз. Хозяин. Сценарий башка. Сценарий бул иштин колунда.
Анан рахмат сизге ушундай бизге шарт түзүп бергенине. Мугалимдер ушака журналистика факультетинин мугалимдери, студенттери келгенине биз миңерде ыраазыбыз. Менин оюмча абдан да бир толук, абдан бир бай бүгүн мындай сөз болду бул жерде. Көптөн бери мынтип терең сүйлөшө эле керек. Журналистика жөнүндө, максаты жөнүндө, студенттердин окуусу жөнүндө. Азыр ушу билим берүү жагында жылдын башында кичине сүйлөп койсок, анан аягында. Анан кийин болсо такыр, орто жер болсо коррупция толот, жамандык толот. Ушундай да туурабы да. Ошондуктан мына биз болсо бүгүн бир жакшы, бир конструктивдүү сүйлөп алдык деп ишенем. Ошо студенттердин баары эле, Кыргызстандын жаштарынын баары эле уландай болуп, уланды туурап ушинтип өссө, бул Кыргызстан гүлдөйт эле, туурабы да? Гүлдөйт эле. Баарыңыздарды чакырам. Азыр уландын шакиртиндей, ушундай жигиттердей, кыздардай болуп, баарыңыздар келечекте мына биз менен фонд менен кызматташып, биз дагы бир жолу айтып коеюн, биз түбөлүктүү эле ошол жакта турбайбыз. Бизден кийин биз чыгабыз, биздин ордубузга башкалар келет. Абдан демократиялык түрдө ишти алып барабыз, ачык, тунук болот бул ишти фонддун ишмердүүлүгү. Ошондуктан мына бул жерде мындай ветеран журналисттер отурат. Булардын баарын биз чакырабыз биз менен кызматташтыкка. Ошондуктан урматтуу журналисттер, силер жана Айзат айткандай, Кыргызстандын ар намысы, уятысыңар, силер ошо Кыргызстандын тазалыгына сагым кошо турган, тазалап бере турган мына силерсиңер. Мен ишенем, биз бул ишти азыр баштап атканда Кыргызстандын журналистиканында бир деңгээли, сапаты жогорулайт деп мен ошого дагы бир жолу ишеныч көрсөтөйүн деп атам. Урматтуу студенттер, балдар, кыздар, анан сөзсүз эле бир конторго барып отуруп, анан ал жерден оператор дебелип, анан судийчи алып туруп, анан баары иликтөө жасаган эмес. Мисалы, ошол жана жамааттык медиа борборлор деп атпайбызбы? Алыста ошол Тогуз-Тороо жактагы медиа борбордо мисалы ошол 7-чи класстын окуучусу эле айыл өкмөттө болгон собранияга барып, жыйын барып туруп эле бир курс суроону бергенден кийин айыл өкмөт башкача көз карашты калып, көчөдө салам айтып калды деп атпайбы? Эми бул тамаша албетте. Бирок ошол айылда эле башталат. Канча акча түштү, каяка кетти акча, айылда жыйын ачык болот. Бардык айылдын тургундары 1 жаштан 0 жаштан 100 жашка чейиндер катышса болот. Кирип эле суроо берсеңер болот. Жоксо суроо түзүп бергиле апаңарга, атаңарга катышкан. Ушундан эле иликтөөнүн башы башталат. Анда урматтуу студенттер, JIF Check It KG бул биздин сайт эми эле башталды, 2-3 күн болду. Сыноо жүрүп атат. Ушул аз күндөн эле биз жаңылай баштайбыз, маалыматтарды кое баштайбыз. Жакын күндөрдө 10 күндүн тегерегинде старт берилет, сынак жарыяланат, катышсаңар болот. Жана ийгилик каалаймын. Урматтуу ушул жерге келген коноктор, бардыгыңызга ыраазычылык билдиребиз, келип бергениңиздер үчүн. Бул акыркы жолугушуу эмес, жолугушуулар алы, жыйындар алы көп болот университеттерде, уюмдарда, жана ар бир телерадио компаниясы чакырса дагы барып түшүндүрүп бергенге биз даярбыз. Рахмат сиздерге.